Жандос Алибаев кичинесинен эле сүрөт тартууга кызыгып, өзү каалаган окуу жайга тапшырып, учурда Сүрөт академиясынын аспирантурасында билимин улантып жаткан мезгили экен. Мына ушул кичинекей сүрөт өнөрканасында көптөгөн чыгармаларды жаратып, ааламды сүрөтчүнүн көз карашы менен ак баракка түшүрүп келет. Школда окуп жүргөндө кичинекей эмелер, выставкаларга катышып, анда анчалык деле кызык болчу эмес, бирок тартчумун. Анан 5-классын бүтүп 6-класста шаарга келгем. Көркөм сүрөт Тургунбай Садыков атында көркөм сүрөт школа-интернатта окугам 9-класска чейин. Андан кийин ошол эле жерде көркөм сүрөт колледжин бүтүргөм. 3 жыл окугам андан. Аны колледжди бүткөн соң академиясын окугам. Академиясында 5 жыл окугам. Азыр аспирантурасында окуп атам. Сүрөттү ар кандай убакта илхомдор келгенде чиймелеп тарта калат. Кээде сүйүнгөндө, кайгырганда, сүйүп калганда же таарынышып кеткенде тартам дейт. Ал эми бул сүрөтүн ал тиши ооруп жатканда тартыптыр. Ал сүрөттүн аталышын Тишимай деп атаган. Учурлар ар кандай болот. Көбүнчө сүрөтчүлөрдүкү, чыгармачыл адамдардыкы, жазуучу, ырчы, мындай кайгыда, же кайгы мууңдабы, же кандайдыр бир жаңы сүйүүдөбү, бир ошондой моменттерде, ар кандай моменттерде келет негизи. Жандос көп сүрөттөрдүн арасынан өзүнө жаккан сүрөттү эч кимге көрсөтө элек. Ал сүрөттү эч ким түшүнбөй да калышы мүмкүн дейт. Ал эми азыркы тапта Чыңгыз Айтматовдун Жамиля чыгармасын тартып жаткан учур экен. Мындан сырткары кыргыз улуттук оюндарынын эскиздерин түшүрүп, серия кылып чыгарып жатканын айтат. Үйрөнүү окуу процессинде эми, бирок сүрөттү кымбат сатууга Кыргызстанда анча деле бааланбайт го искусство. Ошонун себебинен эле сатылбайт, потому что эмнеге искусство бааланбайт? Коом маданияттан алыстык экени билинип турат бул жерде. Биздин максат ошо коомду, чыгармачыл адамдар искусствого тартышыбыз керек да, биздин максат. Мына ушул сиздер көрүп турган сүрөт тартуучу Мольберт Кыргыз СССРнин эл артисти, кино актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун сүрөт тартуу Мольберти экен. Ал эми муну атайын ушул Жандоско арнап сүрөтчү байкеси атайын белек кылган экен. Мына ушул Сүймөнкул Чокморовдой сонун чыгармаларды жарат деген ойдо берилген экен. Мына ушул жерден Жандос көптөгөн сонун чыгармаларды жаратып, сүрөттөрдү тартат экен. Айпир Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Манай.